Агымга каршы аккандар дал ушул темада бүгүн кеп козгоп жаткан чагыбыз мыкты музыкалык чыгарма жаңырды. Биздин коногубуз менен ал эми алдыңкы мүнөттөрдө сонун сюжеттер сиздер үчүн сунулат. Ал эми коногубуз бар дал ушул бүгүнкү темага ылайык келген десем болот. Өзгөчө үнү менен, таланты менен, өзгөчө стили менен баарыбызга таанымал эжекебиз Назел эже бүгүн бизде конокто. Кутман таңыңыз менен. Кутман таң. Кандай келиңиз? Жакшы, рахмат. Баары менен дагы учурашып коеюн. Кутман таң. Манаңыз сонун экен. Манай сонун, сизге көрө болот. Гүлдөй жан болуп чакырып. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктарыңыз бар? Дагы кандай чыгармалар жаңырып атат? Чыгармачылыкта жаңылыктар көп. Азыр баардыгын айтсам эфир жетпей калат го деп ойлойм. Бирок айта кетейин, эң негизгилерин. Эми азыркы учурда жаңыр жаздырдым. Бирок бул орусча айтып кетсе эски эле ыр, бирок жаңыртып ыраганга аракет кылдым. Биздин мыкты обончунун, мыкты аткаруучунун, Кыргыз Республиканын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев агабыздын репертуарынан ушу ырды тандап алдым, жүрөгүм тандап алды. Күзгүн өшөр деген аттуу ыр. Ошо Күзгүн өшөр. Күзгүн өшөрдүн мааниси аябай сонун, бирок сиз аткарган чыгармалар анын багытында эмес эле. Эмне үчүн мындай багытты тандап алдыңыз? Чынын айтканда ошо биринчиден агайыбыздын ырлары абдан жакын, элге дагы жагат, элдин арасында мен да бармын, мага дагы абдан жагат. Бирок чындыкты айтыш керек да. Чындыкты айтканда ошо жеке жашоомо байланышкан. Жеке жашоомо тиешелүү ушу Күзгүн өшөр деген аттуу ырын тандап алдым. Себеби деген ушул учурда кичине жүрөгүм кыйналып турган кез болчу. Ошондуктан мага окшогондор дагы бар. Себеби деген жашоо турмуш ар кандай болот экен. Сүйөт экенсиң, кайгырат экенсиң дегенди. Анан ушул ыр баары үчүн абдан кубанычтамын. Себеби деген ушул ырды ырдап бугумду чыгарып, кандай десем, азыркы учурда манайым жакшы. Себеби деген жашоодо эмоциялар болуп турбайбы? Кубаныч, анан кийин кайгыруу менен кубаныч сөзсүз экөө дайыма бир болушат экен. Эч качан шайыр болгонду дагы мондай болбойт да, ар дайым. Эки эмоция бири-бирин ээрчишип жүрөт. Туура айтасыз. Ошон үчүн жашоодо ак кара дайыма эриш аркак бирге жүрөт дейт эмеспи? Сиздин мисалы өзгөчө туура айтасың. Сиздин стилиңиз мынакей биздин отургучка да окшошуп турат азыр мисалы. Атан кийин ол мен ошо. Кийин алдыңызбы? Жакшы. Анан репертуарыңызда дагы өзгөчө ырлар бар. Айта кетсек, туфли, мен күйөөгө тием мисалы. Анан билбейм, бул нерсе сиздин коомчулукту өзүңүзгө бурдуруу көңүлүн. Сиздин негизги башкы максатыңыз эмнеде? Эң башкы максаты жүрөгүм каалаган нерселерди ырдоо. Себеби деген бул эки ырден мен ойлойм жашоого байланыштуу, актуалдуу тема дагы. Анан кийин өзгөчөлүк мага жагат, өзгөчө болгум келет, бирок атайын өзгөчө болоюн деп жүрөгүмө жакпаган нерсени ырдабайм. Ан деген туура эмес деп ойлойм. Актуалдуу тема күйөөгө азыркы учурда тие албай жүргөндөр, үйлөнө албай жүргөндөр, тилекке каршы көп болуп жатат. Ажырашуулар көп болуп жатат тилекке каршы. Анан кийин ажырашып кеткенин болду. Бактылуу болгонго уруксат жокпу эмне? Болуш керек да, кандай жаш болобу, жаш өтүп кетсе дагы бактылуу болгонго биз баарыбыз акыбыз бар. Ошон үчүн бакыт күтүш керек. Ооба, бакыт эгер келбей жатса алма быж осума түш дебей, бакытты издешибиз керек чогуу. Ошол эле максат окшойт. Болгону мен ачык ырдап алдым. Ошол эле болбосо катуусын такпагыла, катуу урушпагыла мени. Болгону ошол эле кичине айымдарды ачык айтып алдым ошо сырынчы. Эң буюрса сизден жакшы гана нерселерди күтөбүз деген ойдобуз. Анан сиздин стилиңизди бир көргөндө эле Леди Гагага окшоштурган да. Анан дагы алдыда коомчулукту эмне кылып таң калтырайын деп турасыз. Мисалы айта кетсек, Леди Гага деген өзүнүн коомчулуктун көңүлүн бурдуруу үчүн эттен көйнөк кийип чыккан. Мисалы сизден дагы кандай кадамдарды күтөбүз? Мени бизде эттин ордунан этти бышыра албайлы, конокторду тосуп 5 бармак жасап дегендей. Бирок өзүмдүн ошо бул форма тууралуу айта кетсек, форма тууралуу ойлонбоп турмун. Бирок жакшы идея. Балким эт болбосо да башка нерсени ойлоп чыгармын. Эң негизгиси мен үчүн ошо жашоодо кийингеним ыңгайлуу деп ойлойм да.
ыңгайлуу болсо ыңгайлуу болсо деп, жүрөгүмө жакын болсо, атайындай сары колготку эмнеге кийип алдым? Билбейм, сары колготку. Сиздин студияңызга жарашыктуу болсун деп совпадение болуп калса керек. Анан таң калыштуу нерсе, билбейм, репертуарда балким болот алдыда. Билбейм мен андагы. Азыркы учурда мен айтпаймынбы, жүрөгүм эмне кааласа ошону жасай берем. Билбейм эмне болот экенин, Айзура. Демек сюрприз Бирок бар. Сюрприз болуп калса эгер кулагыңа келтирип шыбырап кетем. Мындай болот деп. Сөзсүз ал эми күзгүнөшөр сиздин аткаруңузда кандай жаңырат экен, жалпы телекөрүүчүлөр менен чогуу көрөлү. Келиң сизди сахнага алып алалы. Ооба. Микрофонду алып алалы. Болушуга аракет кылдым. Ошо сизге чоң рахмат. Ошо аткарууга мага уруксат бергенине Сыймыкбекке да чоң рахмат деп айтып кетишим керек.